Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Экс-муфти Максат Ажы Токтомушевдин кармалышы Ак үйдөгү интриганы ачып салды. Президенттин айланасын тазалабаса аңга түшөт. Мындай пикирин Мекенчил партиясынан депутат Жылдыз Жолдошова билдирди. Сегизбаевка 6 кылмыш иши козголду. Экс-муфти Максат Ажы Токтомушевдин кармалып тилгат менен чыгарылышы муфтияттагы эле эмес, кыргыз саясатындагы бир топ картты сыйрыды. Кызыл көрсө көзү кызарган айрым адамдар ажылык сапарын уюштуруудагы ири акчага көз артып жатканы белгилүү боло баштады. Хандан бектен тартпаган орус мүнөз бетке чабар адвокат Акин Токталиев көшөгө артына жашынган ал адамдарды толук бойдон эле сыйрып таштады. Кененирээк алдыдагы сюжет. Экс-муфти Максат Ажы Токтомушев камакка алынып, кайра тилгат менен бошотулду. Ал арада бул жаңжалга президент Садыр Жапаров өзү аралашты. Ал кечээ улуттук кабар агенттигине маек берип, Максат Ажы Токтомушев жетектеген муфтият ажылыкка чогулган акчаны банкка депозитке салганын, доллардын курсунун өсүп кетишинен $700 000 чыгым тартканын, 155 миллион сомду парламенттик шайлоодо бир партия иштеткенин айтты. Доллар өсүп кетти дагы, сомго айлантып койгон да, анан банкка салып койгон, ал пайда көргөнчө чейин доллар өсүп кетет да, 15 сомго өсүп кетет дагы, чыгымы bir $685.479 чыгым тартып калат. Мына ушундай болот да. Андан сырткары 155 миллион сомун август айында, баягы былтыркы жылдын август айында булар баягы бир фирмага бердик деп жасайт дагы, ал фирма алып туруп анан шайлоого бир партияга колдонуп салышат булар. 155 миллион сомун. Учурда президенттин колунда бүт бийлик бар. Бешенеси жарык жакшы бала экен деделе Эрмек Нургазиев дароо мэр болуп отуруп калды. Ой, адашкан экем, мунуңар хулиган экен да деделе дароо мэрликтен алынды. Бул дегендик Жапаровдун айтканы айткан, дегени деген экенинин далиле. Мына ушундай таасирге ээ президент айткандарын мурдагы адвокат Акин Токталиев өзү тергөөчү, өзү прокурор, өзү сот болуп алды деп эсептейт. Президент айтпаш керек эле. Билген күнү дагы ал сөздү чыгарбаш керек эле. Аны пресс-секретарь же пресс-служба айтыш керек болчу. Президент айткандан кийин өлсөңөр да талсаңар дагы Максат Ажыга бир иш кылмыш тапкыла да, таппасаңар жумуштан силерди кетирем, ушуну камагыла деген. Кечээ эле Садыр Жапаров ушуну кугунтук көрбөдү эле саясий. Эмне муну иштеп атат, кайда өзү кугунтук жасап атат элге. Жапаров кечээки маегинде Буркановго болушуп, бардыгын өзү чечип, өзү айтып жатканын айтты. Бирок муфтияттын айланасындагы чырга Садыр Жапаровдун жакын досу Арзбек Бурканов түздөн-түз кызыктар экени белгилүү болду. Президенттен муфтияттын кадырын кетирген, мусулмандарга шек келтирген, экс-муфтийди кордоп камаган иштин баары ким үчүн болуп жатат? Мунун баары Жапаровдун жакын досу Арзбек Буркановдун Баткендик айылдашы, Оштогу катардагы медресени бүткөн, казыятта иштеген, Бишкекке келип таксист болуп жүрүп муфтияттын бир бөлүмүнө улук адистагы эмес, жөнөкөй адис болуп орношконуна 2 жыл болгон жаш баланы муфтий кылуу үчүн жүргөн. Садыр Жапаров өзү муфтиятка келген да. Териштиргенге. Эмне болуп атасың, эмне тынч болуп атасың. Мен ошондо туруп айткам да. Арзбек Бурканов сиздин атыңыздан келип, момундай мага резюме карматты. Ушуну Садыр Жапаров карматты. Берди. Ушу кишини Гафур Султаналини ИО муфтий кылып шайлаш керек. Тез арада муфтийди аршастырып алдырыш керек. Эгер жаспаса жумуштан кетет, анан биз муну каматып коебуз. Анан ошентип туура түшүндүрүп. Эгер камалгысы келбесе, үстөн текшерүүнү кылгысы келбесе, сен түшүндүрүп кунуң, өз ыктыяры менен арыз жазсын, бул инаугурацияга барат, батасын ошо президентке берет. Андан кийин инаугурациядан ушу киши биздин муфтий болот деди. Арзбек Бурканов жок десе, мага 5 жолу телефон чалды о жерге. Запись турат. Арыз жаздыбы?
Качан алмаштырабыз. Акин Токталиевдин айтуусунда Аныжана муфтийди кызматтан кетирип, Буркановдун жакын адамын муфтий кылуунун башкы максаты келе жаткан ажылык учурунда акчаны көзөмөлдөө. Мунун байланышы эң кызыкчылыгы хач келе жатат. Хач, акча чөп. Жылыңа көптөгөн акча чөп. Себеби Максатбек ажы турат, ал акча бөлүшпөйт. Дин комиссияда ким турат? Токталиев турат, аяка милицияларга кимди киргиздирбейт. Коррупция жолдон бербейт, тилерге акча жетпейт. Биринчи эмне кылыш керек? Токталиевди жумуштан алыш керек, өз кишини коюш керек. Максатка кетпесе кетпей атат, аны алыш керек. Анан өз кишисин коюп туруп, хастан түшкөн акчаны алып жасайт. Бул сценарий биринчи эмес. Бул сценарий Чубак ажында болгон. Чубак ажыга мен 3,5 жыл адвокат болгом. 4 жолу кылмыш иш козгогон. Чубак ажынын атасы ачык айткан. Муфтийдин көчөртөм. Мен де Жалалабадта Чубак ажынын атасымын. Чүй борунда де Чубак ажынын атасы сенсиң деген. Жапаровдун ысыгына күйүп, суугуна тоңуп, күндүр-түндүр жүргөн Акин Токталиевди Садыр Жапаровдун агасы Сабыр Жапаров эгер комиссияга директор кылбасаң, туугандыктан кечип кетем деп койдурган экен. Кийин кызматтан алынып калганда президенттин иниси Дөөлөт Жапаров таң калып калыптыр. Жок байкеде, сиздин мусулман коңу сурап аткандан кийин барышыңыз керек. Койбой албай койсочу, албай койсо президенттине карабай, бет карабайм. Туған бір туғандан кечип кетем деген, сен үчүн деген. Мына айткан сөзү ушундай. Мына бакыттын көзүнчө айткан сөздү. Туғанчыктан кечип кетем деген. Жакындан бар Дөөлөткө барып, "Ай Дөөлөт" дедим. "Бул эмне кылганыңар?" деди мени. Шылдыңдап. Ата барында мени кармап жүрүп, "Жөнүндө айтсаңар кетет элемсем." Мусулман коому калып шок болуп атат, айтат. "Байке" деди, "Укпаптырмын" дейт. "Мен өзүм шок болуп атам" деди. "Барып айтайынчы" деди. Барып айтайынчы, эмне болуп атат. Анан баарынан дагы үмүт өтөт. Жеңемен барып Айгулга сурап көрбөйсүзбү дейт. Ошого бир айтпайсызбы дейт. Эмне, Майра Макай болуп калды дейт, жеңеңиз. Ошо чечип калды дедим. Ага барбайм, эч кимге барбайм дедим. Акин Токталиев экс-муфтий камалгандан кийин түз эфирде сүйлөп жатып, анын ордуна милиция кызматкерин Камчыбек Ташиев алып келгенин айткан. Кийин Ташиев эч кандай тиешеси жоктугун Германиядан билдирген. Ал эми кечинде Токталиевдин өзүнө дагы телефон чалып, атын саткандардын жазасын Кыргызстанга барып берем дептир. Мидет, муну сенин ордуңа дейт, Медер Карабаев деген бар дейт. Милицияда 10 отделде иштеп, экстрентерсип камап жүргөн. Ошону алып келген Ташиев дейт. Ташиевдин таластык, Жалалабадтык, тиги дагы Жалалабадтык бир жерден ошону коюп кетти дейт. Мен Ташиевди күнөөлөй баштадым. Бул эмне деген Ташиев? Ташиевдин адвокат болгон да. Талант Мамытовдун адвокаты болгон. Абсаттар бар, 10 отдел директор антикоррупция, анда адвокат болгон. Булар эмне мындай Ташиев эме кылып атат деп, Ташиевди күнөөлөй баштадым. Ташиев тияқты орып жатат, мага кече телефон чалды. Муфтийдин сотунда отурганда, сотуна катышып атканда. "Ай байке" дейт, "Мен тынчым жанымды койгулачы" дейт. "Мен дарыланып чыгайын, дуба берип койгула. Мен андайга катышкан эмесмин. Мен өзүм айтып кеткем, муфтийге тийбегиле, Токталиевге тийбегиле" деп. "Сиздин жакшылыгыңызды билип туруп кантип мен сизге ушуга барам" дейт. "Мен ага барган эмесмин. Мына алына турат, дуба бериңиз." Андан айттым, "Кечириңиз. Алла шыпа берсин, айыгып чыгыңыз." Ал айтты, "Мен чыгып келсем, ким провокация жасайды, өзүм ошолорду такташып алам" деди. Көрсө, бул атай провокация жасаган келип атыптыр да. Мен кийин түшүндүм. Провокация жасап, жесе ошолордун коррупцион схемасына кирейинби, кирбейинби? Кирип кетсем чогушпайбыз, кирбесем мени Кайыпкулов менен тиги Арзек Буркан тээп салыш керек болчу, өз кишин коюш керек болчу. Мына ошондо иштелген экен. Экөө биригип алып, кимге шылтоолоп коюптур да. Ташиев. Мунун баарын жасаган Ташиев анын жердеши деп. Акин Токталиевди дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан кетиргенден кийин анын ордуна милицияда иштеген Медер Карабаев аттуу жаш жигитти дайындашкан. Акин Токталиев ал жигит коррупциялык схемага катышууну сунуштап келген дейт. Ал мен жакшы тааныйм.
Ал менин баламдын досу мага келип жүрчү. Анан айтты, Аяш ата dedi. Men 10 жылда иштейм, көп уюмдарды билем dedi. Кайрымдуу. Siz maga кат жазып бериңиз, акча алышат экен уюмдар. Ошон банктын кагазын алып келип берейин дейт. Siz ошону жазып бериңиз. Ошо акча түшкөн акчалар чет мамлекеттен Арабтан түшкөн мыйзамды колдонуп атабы же жокпу? Экстремизм кеткен жок десем, мен барып ар бирин барып кекиртектеп карап, мына Токтоалиев директор жер деп кекиртектеп тыйын алам, акча алам дейт. Анан сизге алып келип сизди багып турам дейт. Эгер мен сөзүм туура эмес болсо сотко берсин. Себептен айткан, менде жаздырып алган мына. Муфтияттын башкы эсепчиси Жеңишбай Бакиевдин бөгөт чарасы бүгүн 12 февралда Бишкектин 1 май райондук сотунда каралып, ал 2 айга камалды. Ал эми экс-муфтий үй камагына кое берилген. Муфтияттын айланасындагы окуянын жүрүшүнө көз салып, кабардар кылып турмакчыбыз. Булар баары жакшы кийин 155 миллион сомдук шайлоого корутулган болот. Ошондой эле укук коргоочу Акин Токталиев Садыр Жапаровдун конституциясына каршы добуш берүүгө үндөдү. Ал сунушталып жаткан баш мыйзамдын долбоорун жаңы гана окуп чыкканын айтып, эгер бул конституция кабыл алынса, мамлекетти баш аламандыкка алып келиши мүмкүн дейт. Мен Садыр Жапаров мындай бийликке келгенден кийин акылдуу кишилер чогултуш керек болчу. Ал президент экономист, юрист болбош керек, энергетик. Ар бир тажрыйбалуу билим профессионалдарды алып келиш керек болчу. Бир да профессионалдарды алып келбей эле жакшы сүйлөгөн паткалын баарын жыйып алды. Анын үстүнө конституцияны жазганда көрүнгөн кишиге кыйгырып кетип атат. Аны профессионалдар жазыш керек. Biz aytqanбыз, biz seni korgop жүргөнбүз, укук коргоочулар. Мени чыгырыш керек болчу, мен тегеремде профессионал юристтерди ал чыгырып алды, кимдер чыгырып алды? Эмелер, теоретиктер чыгырып алды. А практиктер керек болчу. Теория менен практиканын айырмасы чоң. Вот ошондон бул конституциясы иштебейт, и бул конституциясы чоң кагылышка алып келип коюшу мүмкүн. Президент Садыр Жапаров кызматка толуккандуу киришкенине жарым айдын жүзү болду. Октябрь окуяларындагы нааразычылыктын жаралуусуна негизги себепкер болгон ошол кездеги бийликчил партиялардын өкүлдөрүнүн кайрадан эле майлуу кызматтарга келиши, кадрдык жаңылануунун жоктугу нааразычылык жаратып, тарапташтарды шок кылды. Садыр Жапаров маек куруп жатып, эски кадрларды дайындоого аргасыз болуп жатканын, мыкты кадр табылбаса, кадрлар күн сайын эмес, саат сайын алмашыш керектигин билдирген. Саясатчы Бектур Асанов Жапаровдун жаңы кадрларды кое албайм, эскилерди коем дегени, бул деген ууру эскилерди коем дегени деп эсептейт. Андан сырткары Бишкекке бир нече саатка мэр болуп дайындалган Эрмек Нургазиевди мурда билбегенин айткан. Саясатталдоочу Орозбек Молдалиев анан баланчалар мактады эле деп кызматка дайындаган болбойт деп эсептейт. УКМКнын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевдин пикиринде саат сайын кадрлар алмаша турган болсо, мамлекеттик башкаруу системинде баш аламандык болот. Садыр Жапаровдун кадр саясатына ал тургай 10 жылдан ашуун күнү түнү колдоп жүргөн Жылдыз Жолдошова дагы ачуу сын аралаш кеп кеңешин жазып чыкты. Садыр иним, 2010 жылдан бери саясатта бирге келе жатабыз. Ийгиликтерде, оор күндөрдө бирге өткөрдүк. Кандай кырдаал болбосун, мен сени таштабадым, сатпадым. Колман келишинче колдоп келе жатам. Абийиримдин алдында тазамын. Бүгүн бир чындыкты коом аркылуу айтып коюуну чечтим. Биринчиден, айлана чөйрөңдү тазалабасаң болбой калды. Ачыгын айтайын, коррупционерлер, олигархтар, ач көздөр ороп алышты сени. Алардын максаты өз кызыкчылыктарын чечип алуу. Эл үчүн күйгөн жок алар. Экинчиден, кадр маселесинде чебер, өтө кылдат, аяр мамиле жасоо менен ар бир кадр жөнүндө шашпай досье алып кызматка койсоңор туура болмок. Алдын ала айтканым сенин тагдырыңа азырынча кайдыгер эмес экенимди далилдейт. Убакыт тар, бир күнүң текке кетпесе, элдин үмүтү, ишеничи сенде. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин үстүнөн жалпысынан 6 иш тергелип жатат. Бул тууралуу 11 февралда башкы прокуратура кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда биринчи иш Белизгейт окуясына байланыштуу.
Башкы прокуратура Сегизбаев 2016 жылы октябрь-ноябрь айларында Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын 3 депутаты жөнүндө жалган маалымат тараткан деп эсептейт. Экинчи иш Бишкектин Көкжар конушунда атайын кызматта иштегендер үчүн салынган үйдөн бир прапорщикке 3 бөлмөлүү батирдин берилишине байланыштуу. Үчүнчү иш УКМКнын 3 кызматкери энчилүү курал менен сыйланышы тууралуу. Төртүнчүсү Аламөдүн районунун Ташмойнок айыл өкмөтүнүн аймагындагы жер тилкелери тууралуу маселеге байланыштуу. Бешинчи иш көзөмөл органынын маалыматына караганда атайын кызматтын айрым жетекчилеринин 2017 жылы бюджеттин эсебинен чет өлкөлөргө барып келгени боюнча. Мындан тышкары Сегизбаев боюнча дагы бир иш жашыруун тергелип жатканы маалым болду. Кыргызстандын Өзбекстан менен чектеш тилкесиндеги Жалалабадтын Көксерек айыл аймагында 12 февралда жергиликтүү тургундары менен чек ара кызматынын жана бийликтин өкүлдөрү жолугушту. Жолугушууда Алабукар районунун Көксерек айыл аймагына караштуу Кошболот участогунда жаралган маселе талкууланды. Жергиликтүү тургундар кыргыз-өзбек тилкесинде тактала элек жерге өзбек тарап зым тартып койгонуна, мал жая турган жерлери азайып жатканына нааразылыгын айтышты. Өкмөттүн Жалалабад облусундагы өкүлүнүн орун басары Мамасалы Акматов Азаттык радиосуна билдиргендей, 11 февралда жергиликтүү тургундар чек ара тилкеси толук такталмайынча ишти токтотуп турууну талап кылышкан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев Социал-демократтар партиясындагы төрагалык кызматты партиялашы Темирлан Султанбековго өткөрүп бергенин 12 февралда билдирди. Анын айтымында бүгүн 12 февралда Бишкекте партиянын 4-чү курултайы өттү. Курултайдын катышуучуларына жолдогон кайрылуусунда Алмазбек Атамбаев өлкөдөгү саясий процесстерге активдүү катышууга үндөдү. Курултайга 200 делегат катышканы, партия быйыл жогорку кеңешке жана жергиликтүү кеңештерге боло турган шайлоолорго катышуу чечимин кабыл алды. Бүгүн 12 февраль иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевдин туулган күнү. Ал тирүү болсо 31 жашка чыкмак. Уланбек Эгизбаевдин ишин улантуу максатында түзүлгөн журналисттик иликтөөлөр фонду бүгүн иликтөө журналистикасын өнүктүрүү, коомдогу коррупциялык жана мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкере кылган демилгелерди колдоо жаатында иштеп жатат. Уюм негиздеген Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлык жыл сайын Эгизбаевдин туулган күнү 12 февралда мыкты иликтөөчү журналистке ыйгарылып келет. Бул ирет 2020 жылдын мыкты журналисттик иликтөөсү сынагынын жыйынтыгына ылайык бир нече жеңүүчүлөр аныкталды. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.